Söök koyu деген түшүнүктүн өзү эмнеден келип чыккан? Эмне үчүн өлүк кою дебейт да, сөök кою дейт. Сөөктү коюу жөнүндө айтып атат. Денени сөөктөн шылып алып, сөөктүн өзүн гана коюу жөнүндө сөз болуп атат. Кымыз менен жуудуруп сөөктү, денени кылыч менен кырдырып алып, сөөктү коюу. Сөök кою деген түшүнүк сөөк денен жанагы илгеркилер башка жерден өлгөндө сөөктү алып келчү экен деген түшүнүк бар го. Ушул нерсе да. Прямой смысл. Түз түшүнүгү. Кыргыздын бардык сөздөрү биринчи кезекте түз мааниси болгон. Сөөк кой десе сөөктү коюу жөнүндө түшүнгөн. Каныңды ичем десе канын ичкен. Анан дагы бир сөз бар ушул сөөк коюуга байланыштуу. Сөөгүңдү өрттөп, гүлүңдү көккө сапырам дейт. Кадимгидей өрттөчүбүз. Бүгүнкү индустар пайдаланып келген жөрөлгө жөнүндө сөз болуп атат, Сөөктү өрттөө жөнүндө сөз болуп атат, коюу жөнүндө эмес. Бул эң байыркы түшүнүк. Эми биз сөөк коюу жөнүндө эле келели да. Сөөк коюу эң байыркы түшүнүгү кетти дейли. Мына, көкөтөйдү коюунун эң байыркы түшүнүгү. Ошол эле учурда эмне дейт? Чарайнага чаптатып, чайынгиге каптатып дейт. Ыжыктарга сактатып, ырчыларга мактатып дейт. Мумиялоо жөнүндө түшүнүк кетип атат да. Терини, сөөктү мумиялап, андан ары күн тийбеген ыжык көлөкө жерге, демек көлөкө эле жерге эмес, аба тийбегендей кылып сактап коюу жөнүндө сөз болуп атат деп түшүнүш керек.